Камчылык Ташиев 4 жылга кесилди. Мүлкү конфискация болот. Бирок 3 жылдык пробация менен абакка камалган жок. Шаевич, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 41 беренесинин 2 бөлүгү, 42 беренесинин 2 бөлүгү, 36 беренеси, 326 беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жазоодо күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркинден ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Тургун чечимге кандай комментарий бересиз? Чечим боюнча кандай комментарий бересиз? Каяка турдуңдар? Нурламбек Тургунбек уулу 4 жылга пробация жазасы чегерилди. Анын мүлкү дагы конфискацияланмай болду. Курманкул Золушев 4 жылга пробация жазасы чегерилди. Анын мүлкү дагы конфискацияланмай болду. 75-чилердин иши Бекболот Алгарбеков, Эмилбек Узакбаев, Курсан Асанов, Курманбек Тыйканбаев, Алы Карашев акталды. Бирок айыпталуучуларга бийликти басып алуу боюнча 4 жылдык пробация жазасы чегерилди. Мына чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Ташиевдин жактоочусу өкүм менен макул эместигин, ал боюнча жогорку инстанцияга даттанаарын билдирди. Бирдебиз бир орус айтпаш, эмне айтасыз? Чечим боюнча. Биз наразыбыз. Апелляционный жаңылыгын жазабыз. Жазасыздар, э? Андан башка айта турган жүйөбүз барбы? Дилени окуйбу кагаз түрүндө толук бергенден кийин. 75-чилердин каты өкүм күтүү учурунда сот залында чуу чыкты. 2-июлда Бишкектин 1-май райондук сотунда 75-чилердин каты деп аталган кылмыш иши боюнча сот өкүм чыгарышы күтүлүүдө. Өкүмдү угууга журналисттер жана айыпталуучулардын жакындары кире алган жок. Орун жоктугу айтылууда. Семью пропустите быстро. Пропустите человеческого. Семью пропустите в первую очередь. Почему только в первую очередь семью надо пропускать. Быстро. Мы требуем открытый приговор. Оглашение Отпустите, пустите. Пустите. Мы будем слушать приговор. Там отсюда, а не пресс. Руку уберите от меня. Уберите руку. Отпустите. Вы как себя ведете? Пропустите, пропустите. Пропустите. Не СМИ надо пропускать, а нас надо пропускать в их очередь. Пропустите. Микрофон берип койсуң, жок деген. Берип коюңчу, микрофон берип койсуңчу. Майке, мону алып коюңузчу. Микрофонду алып койгочу. Эми өкүм аланын буйругу бүгүн пробацияга берди. Эми Кудай буйруса, кийинки кадамдар дагы ушу адвокаттар менен кеңешип, юристтер менен кеңешебиз. Себеби деген биз ушу 4-5 айдын ичинде мына көп нерсени өзүбүздүн укук боюнча далилдеп, кылмыш иш боюнча далилдеп бердик. Анан эми Кудай буйруса, акыйбет сынбайт. Кыргызстанда ушу мыйзам иштейт экен. Мына сот деген бүгүн ачык айткын ушу бизди колдоп койду.